Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, чарбакерлер, саламатсыздарбы? Экранда турган ушул черный пестрый унаажын бооз сатууга чыгып жатат. Уйлар достор, жалпы саны 4 баш, биринчи тууттар дагы бар. Момундай болгон черный пестрый, андан кийин черный пестрый менен швиц аргындашылган кунаажын бул биринчисин тууйт. Назар салып көрүп туруңуздар, видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар, эгерде каналга каттала элек болсоңуздар. Андан кийин бул ала тоо породасындагы уй дагы бар. Жалпы саны 4 баш, Чүй облусу, Сокулук району, Студентский айылында турат. Барып жанынан көрүп алсаңыздар дагы болот. Мына ушул жигит жиберди, видеону көрүңүздөр. Алам деген бир туугандар болсо, чалыңыздар ээсин номер экранда. Андан кийин ушул кунаажындагы бар. Булардын баардыгы бооз, бирдей. 8 айдан бооз экен. Чалып сүйлөшүп ээси менен маалыматтарды алыңыздар. Бүт жага доставка уюштуруп берем дейт, 7 областка чейин. Анда эмесе чоо көрмөкчүбүз туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Ушу таза черный пестрый сатылат. Биринчи туугуч 6 тиш. Уйдун артынан бут колу жоон. Желин эми салып келип атат. Бул 8 ай бооз. Уй көптөн бери ишке чыкпай, жаңы эле чыкты. 3 айдан бери турат да бир месяцында. Ойноксурап, жооуш, желиндерин беймарал карматат. Мынакей желиндери. 4 желин 4 жерде. Эми желин түптөп атат. Энеси күчтүү сүт берген. 30-35ке чейин берген энеси. Аза бул деле ошондой эле берет. Биринчи туугуч. Bunun baaсын 320 000 деп атам. Түшүп берем. Жолуна. Уй жоуун жолпу. Биринчи туугуч мынакей. Запастары, желиндери. Көрсөңүздөр болот. 7 областка доставка уюштуруп беремин. Уйдун бою 1.45 чыгат. Келип ченеп көрүп алсаңыздар болот. Андан кийинки болсо, могу черный пестрый менен швист аргын. Bunun boyu 1.35. Бул деле биринчи туугуч. Мынакей желиндери эми желин түптөп баштады. Бул деле 8 ай бооз. Бунун деле бут колу жоон. Өздөрү жоон. Биринчи туугуч үчүн өтө жоон. Көрсөңүздөр болот. Жооуш. Мынакей желиндери 4 чейинтен карматат. Беймарал жоошуй. Мынакей запастары мына каналдары. Эми желин түптөп атат. Бул жактан баштады түптөп желин. Мынакей каналдары зор. Бул кунаажынын баасын 280 000 сурап атам. Түшүп берем. Жакшы энчи уюлган дегендер болсо көргүлө. Андан кийинки болсо ноулуй. Бул куда каласа 4-чүсүн туат. Бул деле 8 ай бооз. Булардын арасы 4 күн 5 күн. 4 бирдей тууп берет. 4 уй бар. 4 тең 8 айдан. Мынакей 3-чү номердеги уй. Жоон жолпу, бою 1.35. Бул 4-чү буласын туат. Мынакей уй. Көрсөңүздөр болот. 7 областка доставкасын уюштуруп беребиз. Бул сүттүү уй болгон. Мынакей желиндери 4 эмчеги 4 жерде турат. Желиндери. Bunun baaсын 280 000 деп атам. Бул 25-30га чейин сүт берген. 3-чү туугучунда. Мынакей запастарын көрсөңүздөр болот. Өтө калтан, күчтүү коет. Курсактуу.
Ondan keyinki olsa mына şvet. Таза şvet. Bunun boyu кичинекей. Torpaqtuğunda toğu ağrıp kaçıp kalıptır. Birincisini tuğgan. Ekincisine boğuz. Bunun boyu 1.30, 1.25, 1.30 çıkartmış gerek. Таза. Tötemçeyden жақсы. Қаматады. Жоғыш теппейді. Бұл дәне 8 ай болды. Şu 4 uyten birдей туады. 5-6 gün разница бар. 4 uyten 8 айлықтан боз. 4-тен bir alam деген адамдар болса сүйлөшөбүз. Түшүп берем. Жолуна. Жеті областқа доставкасын uyuşturup берем. Окей. Буларды көрсөңөр болот. Туғандар бұл Швецтің басы 170 000 сомға қойды. Жолына түшіп берем дейді. Мынаке Швед парадасындағы